Бооңуздун чечилип кала бергени кандай жаман? Спорт кийимдерин чыгарган Nike компаниясы боосу өзү байланып кала турган бут кийим чыгарды. Фантастика фильмдеринде сезилген жокпу? Көрсө атайын орнотулган сенсор жана мотор бут кийимди адамдын бутуна ылайыктап кеңейтип же кичирейтип турат экен. Бут кийимди атайын топчулар менен бутка ылайыктап койсо болот. Instagram түйүнү сүрөттөрдү көрсөтүү ыкмасын өзгөртөөрүн жарыялады. Мындан ары программа атайын алгоритм аркылуу сүрөттөрдүн рейтингин түзүп чыгып, сизге кызыктуу болчу сүрөттөрдү сунуштап турмакчы. Facebook менен Twitterда бир канча жыл мурда бул ыкманы колдонууга өткөн. Күч биримдикте дешет. АКШнын Стэнфорд университетинде жасалган кумурска роботтор күчүн бириктирсе, машина сыяктуу оор объекттерди сүйрөй алышат экен. Инженерлер Tugbots деп аталган роботторду бир канча ай бою изилдешип, жакында гана алардын команда болуп иштешине жол ачышты. Салмагы 100 граммга жетпеген 6 робот 1 тонна 800 килограммдык унааны ортунан жылдыра алат. Акырында Sony компаниясы виртуалдык көз айнектерди АКШда $400 турарын жарыялады. Башка компаниялардын мындай товарлары кыйла эле кымбат. Аталган көз айнектер компьютерде жасалган сүрөттөрдү 360 градустук өлчөмдө көрсөтө алат. Натыйжада колдонуучу өзүн болуп жаткан окуяларга аралашып жүргөндөй сезет.